Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар, урматтуу менин Instagram баракчама жабык каналдардан атайын ушул эфирге катышып, ушул доктор Турабековдун көзөмөлү тууралуу маалымат алалычы. Бул көзөмөл деген эмне, кандай мүмкүнчүлүктөрдү бүгүн ыйгарат экен деп атайын ушул сиздерге ачкан мүмкүнчүлүктү колдонуу максатта ушул каналга кошулуп отурганыңыздарга баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү эфир бул жөн эле эфир эмес. Бүгүнкү эфирде сиздер менен биз өтө маанилүү темаларда сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Дагы бир кубанычтамын. Биз да кубанычтабыз. Бизде мындай суроо бар да. Мен эртең октябрда 3-кө чыга турган балам бар, баягы дайым сизге кайрылган ушул баламдын жөнүндө кайрылгам. Анан деген каны аз денем, аны билем, аны сизге кайрылганбыз, кынам жок. Ошол ферритиндердин төмөндүгүнө айтып атышат, ЖКТ бузулгандан болот, ЖКТны оңдосоңор баары ордунда келет дейт. Ошол канчалык туура? Ким айтып атат антип сиздерге? Эмелер элдер айтат да. Мен педиатрларга айтсам, ЖКТга эме кылбайт, потому что бул тамак жеши кыйын, аябай начар. Анан буну дейт бир пенсиядагы бир аял менен да сүйлөштүм да, педиатр болгон экен. Айтат, 42 жылдык стажым бар деди. Ошол айтты да, ЖКТсын оңдосоң, балаң жеп да калат, анемиясы да көтөрүлөт. Эми ЖКТны оңдоо дегенде эмнени максат кылышып атат эми алар? Не дейт мисалы, эмне кылып оңдоо дейт? Ичеги микрофлораларын жөнгө салышың керек дейт. Сен убагында ошого маани берген эмессиң. Кантип жөнгө салышым керек десеңиз эмне дейт? Врачтар дұрыс деп деді, ичек карын ооруларына бар деп айтты. Бизде биз айыла турасың деген алабгага барышыбыз керек. Анан алабга бар деп турганбызда биз отсидо эмен анализ чыгарып бере албайт экен. Анан эмени личинкалары бар экен деп койгондо курттардын личинкасын алганбыз. Аны иши кайталашым керекпи? Бир жыл алганбыз адычы. Сиз бул экинчи жолу кайрылып атасыз мага ошондо? Ооба. Каны аз, ферритин 10 экен, железасы нормалдуу, бирок ферритин 10 болгондуктан сизге кайрылып тамак жебейт деген, тамак до сих пор жебейт. Анан часто ичибиз өтүп калат. Эмнеге көзөмөлгө жазылбай атасыз? Ошол мага кызык болуп атат. Көзөмөлгө жазыла албайм. Эми финансылык мүмкүнчүлүгүңүз жок, Финансылык мүмкүнчүлүгүм жок. Иштебейбиз дегендей. Анан бирок сиздин максатыңыз ичек арын тазалап, ар кимден ар кандай кеңештерди угуп, ошол кеңештерди колдонуп айыктырып ийзем деген ой болуп атат, Ооба. Ошого эле жүрөгүм сыгылып эмнете берем, анан санам эле тамак жейт, анан арыктап баратабыз, барган сайын эле кечейлер кусуп, кечейлер ичип, анан кийин өзүнө келип калат, чындык. Эмне болот, анан ошол пенсиядагы врач экен, педиатр. Ошол айтып атпайбы, балаңдын ЖКТсында ичек карын оңдосоң, балаң оңдолот деп. Ошондой кылышың керек. Эми азыр сиздин сурооңуз ичек карынын оңдойм деген максат болуп атат. Ичек карын оңдолсо баары жакшы болот деген. Мен ошондой бул деп. Бул жерде негизи мындай да, Элмира айым, адамдын организми бул негизи целый бир түзүлүш да. Анан бул жерде көпчүлүк учурда ичек карын оңдош керек деген нерсени айткандар булар типа очищение кыл же бир нерселерди бер, ичек карынына тиешелүү бир кошулмаларды бер, ошондо оңдолот деп ойлойт да көпчүлүгүчү. Бирок бир нерсени билип коюңуз. Ичек карын менен организмдин башка жерлери дагы мисалы аябай бири-бири менен байланыштуу да. Мисалы башка көйгөйлөрдү чечпей туруп, сиз ичек карынды жөн жок эле өзгөртө албайсыз. Мисалы алып айтайын, менде практикада мындай учур болгон. Сиздикинде дал ушундай, тамак жебейт, анемиясы өтө оор, витаминдер жетишпейт. Анан ошону ылайык тамак жебеген микрофлорасы ошонун айынан бузулган ичек карынынчы. Анан кийин анемияны лечение кылабыз, толуктайбыз бардыгын, и кишечниктерге дагы бардык кислород, бардык азык заттар нормалдуу түрдө жетет, и бардыгы калыбына келет, тамакты нормально жеп баштайт бала. Ичек карынын баягы 5 килограммовый бактерия өзүнүн нормасында иштеп баштайт, баары идеально болуп баштайт, баланын аппетити ачылат, нормага келет. Эч кандай ичек карынга таасир бербеген учурда. Түшүнүп атасызбы? Себеби ичек карындыкы
иче карынынын микрофлорасы бул просто так бузулган жок. Неден бузулду? Биринчи ирет баланын ошол аппетитине, баланын тамагына, баланын жүрүм турумуна жооп берген микро макро элементтер организмге аз түшүп баштады. Ошонун айынан балада железо дефицитный анемия деген пайда болду. Железо дефицитный анемияда автоматтык түрдө сиздин балаңыздын иче карны нормада мондай форматта иштеп турган болсо, монтип иштеп калат мынакей. Монтип. Бая алсыз болуп, адамдын башына пакет кийгизгенде дем жетпегенде кыйналасың го мынтип. Дал ошондой бүт орган системалар ошондой болот анемияда. Иче карын, өпкө, бүт органдар. Анан адам баласынын организминде паразиттер дайыма жүрөт. Андан биз кутула албайбыз. Ошентип иммунитет алыс болгондо, витаминдер жетишсиздигинде анемияда иммунитет ушунчалык алыс болот дагы, баягы организмде жаткан паразиттер уже өзүнүн зыянын берип баштайт организмгечи. Бул учурда көпчүлүк ата-энелер негизги ооруну дарылабай туруп паразиттерди дарылайбыз деп альбендазол, бендакс деген сыяктуу түрдүү дарыларды берет. Аларды бергенде иммунитет системасы андан бетер начарлайт. Андан бетер паразиттердин таасири күчөйт. Убактылуу өлтүрдүк деп ойлойт, бирок андан бетер абал хуже болот. Кээ бир ата-энелер баштайт, иче карнын очищение кылыш керек турбайбы деп, клизма кылып баштайт, башка кылып баштайт. Кээ бирлер пробиотиктерди берип баштайт. Бирок эч кандай толк жок. Ошондуктан любой ооруну дарылаганда анын негизги себебин, анын келип чыгуу эмнеси менен байланыштуу ошол нерселерди толук кандуу комплексти дарылоого аракет жасаш керек да. Сиздердин случайда иче карнынан мурун мен биринчи балаңыздын организминдеги железо дефицитный анемияны дарылаш керек. Анан бир случай болот. Сиз дарылап атасыз железо дефицитный анемияны полностью. Бул учурда бир учур болот. Дары берсең деле сиңбейт организмге, түшүнүп атасызбы? Как раз ушу эфирде Бегимай деген бир катталуучубуз бар болгон. Тоже ушундай доктор өз алдынча дары берген. Сизге окшоп эле өз алдынча эле дарыланайын деп эле баласына дарыны берген. ChatGPT'ден сураган. ChatGPT кандай дары берсем болот деп алып берген. 1-2 ай берген, эч кандай эффект болгон эмес. Мурда кандай болсо ошондой болгон. Изилдей келгенде аларда лактозная недостаточность деген оору чыккан. Түшүнүп атасызбы? Иче карынын оорусу. Бул учурда уже подход негизи азыр башка жакта башка да катталуучулар угуп атат. Негизи чыкпай угуп турушуңуз керек болчу, негизичи Элмира айым. Атайын сизге айтып аткандан кийинчи. Анан мынакей могу лактозная недостаточность аныкталат. Андан кийин ошонун айынан организмге темир сиңбеген. И бул жерде уже баягы лактозная недостаточность генетикалык ооруну компенсациялап, ошого жараша уже дарылоо тактикасы, дарылоо дозасы түзүлүп, андан кийин гана дарыланат. Ошондуктан сиздин случайда иче карнын кантип жакшыртам, не кылам деп жүрө бербей, биринчи негизги ооруларын дарылатышыңыз керек. Сиз эгерде эптеп ошо менде акча жок, мен үйдө отурам, мен эчтеке кылбайм, эптеп-септеп чоңойтуп алайын, эптеп бирөөлөрдүн бир кеңештерин алып кылайын деген жолду тандасаңыз, анда баланын толук кандуу айыгуусу өтө оор болот. Ошондуктан сизге сунушум конкреттүү түрдө мен менен иштеше албасаңыз, менин көзөмөлүмө жазып албасаңыз, хотя бы жакшы бир доказательный медицинанын негизинде иш алып барган педиатрга барып, кайрылып, жеке иштешип, кылдат иштешип, гастроэнтерологдор менен уже бир нече врач менен иштешүүгө туура келет. Эндокринологдор менен бирок жоопкерчиликтүү мамиле кылышыңыз керек болот. Бирок бир нерсени билип коюңуз, ар кандай узкий специалисттер менен иштегенде менин көзөмөлүмө кеткен акчадан дагы көп акча кетирүү коркунучу бар. Аны да эске алышыңыз керек. Эгерде жок, мен не кылсам да бир нерселерди берип эле, витаминдерди берип эле, дары-пары берип эле, баягы иче карнын тазалап эле жүрө берейин десеңиз, эч качан анда балаңыздын ден соолугуна туура кам көрө албай каласыз. Анан сиздин дагы негизги фокус жасай турган нерсеңиз баланын физикалык активдүүлүгү, анын уйкусу, күнүмдүк суу ичүүсү, күнүмдүк жашоо образыны, жашоо качествосу, ошол нерселерди жакшыртканга аракет жасашыңыз керек. Тамактарды жөн эле эптеп-септеп жасап бере бербей, кичине мындай кызыктуураак кылып, көпчүлүк балдар тамакты визуально кабыл алат, баягы видти көрөт дагы. Ошого жараша алардын бүт организминдеги жидкостьтар, организминдеги элементтер бөлүнүп чыгып, тамак болгон табити ачылат. Ошондуктан ушул нерселерге, хотя бесплатный болгон ушундай нерселерге көңүл буруп, аракетти кылышыңыз керек, Элмира айым. Түшүнүктүүбү?